Интернет сайттарына жарияланған маалыматтармен таныштырып, студияда Шерқұл Тұрғанбаев, саламатсыздарбы. Қырғызстан егемендүүлүк алғандан бері жалаң ақчалы үлкен қызматтарды арқалап, иштеп кеткен жерінде былығы чуалап, миллиардтаған ақчалардың жиген билгизбей сиңирип кеткеніне қарабастан, нечен жылдан бері қылтаққа илинбей келген Айтылуу Жантөрө Сатыбалдиев қамалды. Тергөө бүткөнчө абакта болот. Сатыбалдиев премьер-министр болып тұрғанда ТЭЦ-ти модернизациялоо боюнча Кытайдын Твея компаниясы менен түзүлгөн келишимдин башында турган. Желіп кеткен 386 миллион доллар насыяға түзден түз жоопкер десек жарашат. Сағызған сақтығынан емес суқтығынан өлөт дегендей, буга дейре қандай иш болсын суудан кургак чыгып келген жаны бул жолу тутулду. Эми колу менен жасаганын мойну менен тартууга тийиш. Ош Жалал-Абад шаарларын калыбына келтирүүдө дайыны чыкпай калган 6 миллиард сом боюнча да жооп берсин. ТЭЦ-тин чыры көптөгөн атка минерлердин жүзүн ашты. Жеп ичип жооп бербей кеткендер элге, мамлекетке кылган кыянаттык иштери үчүн эртедир кечтир жоопкерчилик тарта турушканын сезчү күн келди. Мына бир эле ТЭЦ боюнча 10дон ашык атка минер камалды. Дагы 5-6 үлкөн кезекте турат. Алсак мурдагы каржы министри Ольга Лаврова жана анын ошол кездеги орун басары, кийин экономика министрин жетектеген Арзыбек Кожошев, тышкы иштер министри Эрлан Абдылдаев, Жогорку кеңештин депутаттары Каныбек Иманалиев, Кожобек Рыспаев, ТЭЦ-тин мурдагы директору Нурлан Өмүркулу уулу, учурдагы жетекчиси Андрей Варапаев дегендери бар. Булар ак карга эмес. Жакында Ольга Лаврова камалаары кеп болуп жатат. Аты аталгандарга дагы кезек жетиш керек, ошондо акыйкаттык болот. Учурда ТЭЦ-тин айланасындагы чуулгандуу ишке байланыштуу 10дон ашык мамлекеттик кызматкерлер камалды. Казанчынын өз эрки кайдан кулак чыгарса болуп, Кытайдан алынган 386 миллион доллар насыяны максатсыз пайдаланып, каалаганда ичип жешкендер жазаларын тартканы калышты. Бирок бул иште дагы чала калган, элдин көңүлүн бурган маселелер бар. Маселен, бул аталган кыңгыр ишке тиешеси бар делген Темир Сариев эмнеге камалбайт деген суроо коомду курч турат. Сариев УКМКга 2 жолу күбө катары суралды. Күбөдөн качан күнөөкөргө айланат дегендер арбан. Бирок Ак үй тараптан Темир Сариевди камасак чүйдөн таасирибизди жоготуп алабыз, тийбей тургула деген коңгуроо кагылыптары. ТЭЦ-ти албаганда да Сариевди балыкчы коромдуу жолу боюнча да козголгон кылмыш ишинин алкагында абакка отургузуп койсо болоорун кеп кылгандар көп. Бишкек шаарынын мэри Албек Ибраимов УКМКга сурак берип чыкты. Ал Дастан ишканасын жетектеп турганда мамлекетке ири суммада зыян алып келген иш боюнча айыпталууда. Коррупцияга шектелип башына кара булут түнөрүп турган Албек мырза буга чейин өзүнө козголгон кылмыш иши туурасында мен саясий куугунтук көргөн жокмун, тиешелүү органдар териштирсен мен акмын дегенди айтып жаткан. Качан УКМКга кирип сурак берип чыккандан кийин баягы ою өзгөрүп, мага карата козголгон кылмыш ишинде саясий мотив бар деп сайрай баштады. Бир жолу сурак бергенде эле үшү кетип калды көрүнөт. Сыягы камалаарын туюп жатат окшойт. Жогорку кеңеш моралдык жактан ресурсун түгөттү. Шамал кайсы тараптан соксо ошол жакка жалп эткен позициясы жоктугу элди иренжитип койду. Мындан улам парламент күздө тарайт. Күздөн аман чыгышса жазда сөзсүз тарай турган болууда. Мунун белгилери башталды. Жерлерде атка минерлер элге чай беришип, чабагандай башташты. Мына жакында эле Чүй облусунун жетекчиси Туйгуналы Абдыраимов чүйдүн төбөсү көрүнгөн аксакал көксакалдарын жыйып чай берип, бийликти колдойлу, митинг пикетке чыкпайлы дегенди айтыптыр. КСДПнын депутаты Кожобек дагы чай берди чүйлүктөргө. Бул чай берүү Айбек Азыранкуловдун көрсөтмөсү аркылуу ишке ашып жатканы айтылууда. Мындай нерселер жөн жеринен уюштурулбасын эске алганда, шайлоонун жел аргысы сого баштады окшойт. Кыргызстанда бейөкмөт уюм деген түшүнүксүз жумуштар менен алектенеп, кыргыздын ыркын бузуп, салт санаабызды, ата-бабадан келе жаткан рухий байлыктарыбызды талкуулоо менен алектенген топтор бар. Алар атаны балага, кызды энеге, аялын күйөөсүнө тукуруп бузукулук кылышат. Кимдин эсинде бар, энпочулар Кыргызстандын жакшы жактарын даңазалап, улутту сыймыктануу менен дүйнөгө тааныткан аракет жасаганын, качан карабайлы көйгөйлөрдү көтөрүп, ага күйүп ышымыш этип болушкан киши болуп, өздөрүнүн арам ойлорун, артындагы кожоюндарынын тапшырмаларын аткарып, өздөрү бөлүнгөн каражаттарды жеп жата беришет. Мындай энпочулардын пайдасынан зыяны көп. Буларга акча берсе кылмышкер эл душманынын дагы укугун коргомуш болуп, Кыргызга чыккынчылык кыла беришет.
Азыр укук коргоочу болуп жүргөн Турсунбек Акунду жакшы билебиз. Далай кыргызды кордоп өлтүрүп, тирүүлөй кулагын кескилеп кыйнаган Азиз Батукаевди бошотууга салымын кошкон. Аны өлүп калат, чыгарбасак дүйнөлүк коомчулукка уят болобуз деп тызылдаган. Карапайым өзбек менен кыргыздын канын суудай агызган окуяга айыпталган Азимжан Аскаровду коргогондор дагы энпочулары. Ушундай былык иштеринен кийин кантип буларга көңүл жылысын. Өткөн жумада айрым маалымат каражаттары КСДПчы депутат Рыскелди Момбековдун Улуттук университеттин юридика факультетин 1997-2003 жылдары окуп, юрист адистигин алып аяктады деген диплому жасалма диплом. Аны сатып алган. Эгер андай эмес десе, ошол 6 жыл чогуу окуган курсташтарынын аттарын атасан. Биз маектешип көрөлү деп жарга такап чыгышты. Биздин жеке булактар билдиргендей, ал маалыматты бийликтин оюнчулары атайын жарыялашыптыр. Анын диплому жасалма экенин таап чыгышып, эгер дагы бир биздин жээкте болуп, бир аркы жээкке өтүп кыйкыра берсең, жасалма диплом боюнча кылмыш иши козголот. Депутаттык мандатыңан ажырайсың деп опуза кылышкан экен. Эгер андай болсо, 2010 жылдан бери мамлекеттик кызматтарда иштеген учурда алган айлыктарын кайра мамлекетке төлөп бериш керек болуп калат дешет. Бир кезде Ар намыс партиясынын Төрөбеков деген депутатынын да диплому ушинтип жасалма чыгып калып, мурдагы бийлик ал байкушка кылмыш ишин козгоп 2-3 жыл сүйрөп жүдө түшкөн. Эми бийлик ушинтип Рыскелди Момбековдун оозун жапканы жатса жакшыбы? Ошондо ага караштуу Фабула гезити бийликти сындай албай калабы? КТРКнын ген директору Илим Карыпбеков кызматын ээлеп турганга моралдык укугу деле калбай калды өңдөнөт. Анын жылжытма иштерин уккан адамдын төбө чачы тик турат. 1,5 миллион АКШ долларына алынды делген ПТС машинеси КТРКда пайдаланылбай эле жашыруун башка жактарга арендага берилип, өзүн актабай аткандыгы боюнча тийиштүү органдар ага кызыга башташыптыр. Бул жагдай тыкыр иликтенип ачыкка чыга турган болсо, Илим мырза эмнеде вактанып, кимге барып жардам сурайт болду экен? Бул бир эле мисалы. Ал жигит Кыргызстандын аймагынан байма-бай чыгып, коңшу Казакстанга барып, Кур Салиевичтин оң колу Оксана Маливанная жана кадимкели Максим Бакиев менен скайп аркылуу сүйлөшүп турат экен деген кеп тараганы чынбы? Эгер сүйлөшүп турары ачыкталса, негизги темалары эмне болду экен деген суроо туулат. А эмне үчүн Кыргызстанда эмес коңшу өлкөдө? Мээге ар кандай ойлор келет. Мисалы, Кыргызстанда бардык телефондар тыңшалат деп атабы? Оксана менен Максимге өлкөдөгү абал боюнча жашыруун отчет берип турабы? Илимдин шпиондук жагы байкалып калды дегиче анын орду түз эле түрмөбү? Илим мырзага собол таштадык, жоопту чыдамсыздык менен күтөбүз. Ишкерлер чөйрөсү Кыргыз Орус өнүктүрүү фонду өзүнчө эле банкка айланып калганын айтып, каржылоонун заманбап усулдарына өтүүсүн талап кылып жатышат. Бул тууралуу Кыргыз Республикасынын экономика министринин орун басары Элдар Абакеров Кыргыз Орус парламенттер аралык кызматташтык боюнча комиссиясынын жыйынында айтты. Негизинен 3 маселе бар. Биринчиси, бул фонддун каржылоосуна ээ болуу үчүн сумманын абдан жогорку болгону. Экинчиси, күрөөнү баалоо. Үчүнчүсү, талаптардын ашкере катуулугу. Ошондуктан биз өлкө боюнча 20 аймактык пункттарды ачып, күрөө жана каржылоо иштерин жеңилдетүү боюнча маселени чечүү менен фонддун ишин дагы жандандырып, ишкерлердин колдоосун таба алабыз, деди ал. Украинанын экс-премьер-министри Юлия Тимошенко келерки жылы март айында өтө турган президенттик шайлоодо талапкерлигин коёрун айтты. Ал 2010-2014 жылдардан кийин 3-чү ирет президенттик шайлоого катышканы турат. 57 жаштагы саясатчы өткөн аптада Украина үчүн жаңы рота аттуу шайлоо программасын коомчулукка жарыялады. Юлия Тимошенко 2005 жылы жана 2007-2010 жылдар аралыгында 2 ирет премьер-министрлик кызматын аркалаган. 2011 жылы камалган Тимошенко 2014 жылы Киевде нааразычылык акцияларынын ийгиликтүү аяктоосу менен эркиндикке чыккан. Украинанын өлкө башчысы Петр Порошенко 2019 жылдын март айында өтө турган президенттик шайлоого талапкерлиги тууралуу пикир билдире элек. Коомчулукта сурамжылоолорго караганда Порошенконун эл арасында кадыры төмөндөп, Тимошенконуку көбөйүүдө. Сиздер интернет сайттарына жарыяланган маалыматтарга күбө болдуңуздар. Студияда Шеркул Турганбаев болду. Кечиңиздер көңүлдүү улансын. Саламатта туруңуздар.